Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Бүгүн сиздерге үй шартында жасалуучу пиццанын камырын жасоону көрсөтүп берем. Анда эмесе бисмилла деп баштайбыз. Бизге 600 грамм un, айран же кефирден 400-450 граммдай, суюк майдан 2 чоң кашык, сахардан 2 чайный ложка, жана содадан чайный ложкабыздын жарымына чейин салып алабыз. Жана ошондой эле тузубузду 1 чайный ложка салып алабыз. Эми айраныбыздан бир аз куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Бул убакта содабыз көп чыгат. Андан кийин жумурткабызды чагып салып алабыз. Аз-аздан куюп, улам кашык менен аралаштырып, камырыбызды жасайбыз. Айран менен кефирдин айырмасы бар. Ошондуктан эгерде айранга кылсаңыздар дагы, кефирге кылсаңыздар дагы аз-аздан кошуп, биринчи кашык менен аралаштырып аласыздар. Андан кийин жумшак камыр жасап аласыздар. Диаметри 30 сантиметр болгон 3 пицца чыгарсаңыздар болот. Эгерде камырынын калыңыраак болгонун кааласаңыздар, 2 пицца чыгарсаңыздар болот. Өтө даамдуу жана жумшак болот. Эми камырыбызга бир аз май кошуп жүрүп алабыз. Эми камырыбыз даяр. 15-20 мүнөт коюп, андан кийин пиццабызды жасап баштасак болот. Сиздер да жасап көрүңүздөр достор. Эми видеолордо көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.